Мына бул биздин айыл. Бул кең сай. Мына кең сайдан машина оңой эле түп-түз жол менен ушул жерге чейин келе алат. Мына могу жерге чейин келет, могу шагыл турган жерге чейин. Ошол жерден түнөл башталыш керек. Мына могу жерден түнөл башталыш керек. Казылып. Ошондон түнөл казылганда мына бул кыр жоонду көрүп атасыңар. Кыр 200 метрдей болот. Ар жактан бери көздөй 500 метрдей, аяк башы 700 метрдей казыш керек. 700 метрдей аяк башы. Бул жак биздин трассага чейин болжол менен бир 3-4 километрдей чыгат. 3-4 километр болот. Мындай көпүр өзү бар экен. Мына ушунда бул кокту менен эгер машина менен чыга турган болсо, мындай келип, мына могу сайдын таманы менен келет. Мындай келип, мына могу талдар турган жерде булак бар экен. Ушул жерден казып түнөл башталса болот. Түнөлдү ушул жерден башташ керек. Себеби бул жагы тике болуп калат мына аска. Болжол менен ушул түнөл ошондо алдыкы кыр жоонго чейин 500 метр. 500 метрге чейин түнөл казылат. Ар жагы Кайыңды айыл аймагы жагы бери көздөй 200 метрдей түнөл казылат. Ошондо болжол менен 700 метр аралык болот экен. Атайын чыгып, ошону текшерип атам. Ошондо бир 800 метр, 700 метр аралыктагы түнөл болот экен. Мына. Ал эми ушул жерден көпүрөгө чейин бир 5 километрдей. 5 километрдей аралык. Көпүрөгө чейин 5 километрдей аралыкны көрүп атасыңар өзүңөр. Ал эми бул жондон ары көздөй биздин Кайыңдын трассасына чейин дагы 5 километрдей аралык. Ошондо 10 километрде биз асфальт жолго, водный Миңбулак айылынын ортосундагы асфальт жолго жете алабыз. Ошону башташ керек. Анан бул дагы бир чоң маселе суу маселеси. Суу маселеси бул жерден өзүңөр көргөндөй талас суусун бери тартып чыгыш мүмкүн эмес экен. Анткени өтө төмөн турат экен ар жагы. Эгер бул жерден түнөл казабыз десек, анда ал бир топ төмөн турат экен. Бирок могул жерде өзүңөр көрүп аткан булактарды көрүп атасыңар. Мына булакка агып чыгып атат. Биз түнөлдү биздин Кайыңды жака уклон менен кыла турган болсок, могу тоонун астындагы жана могу булактардын эле суусу бизге жетиштүү болот.